мен теги эле өспүрүм кыздарга болгон пикириңди сурагым келип атат да. Азыр бизде 9-ду бүткөн өзгөчө жаш кыздар көпчүлүгү эртең турмушка чыгат экен, же миграция болуп, чет өлкөгө, Россияга турмуш жумуш издеп кетет экен да. Бирок ал мындай караганда өтө жаш маал да. Мындайча айтканда турмушка эрте аралашат. Сенин пикириңде кыздар канча жаштан толук кандуу турмушка аралашыш керек? Турмушка дегенде кандайча? Жашоого. Замуж. Жок. Замуж. Миграция деле уже турмушка кирип кетип атат да. Жашоо тиричилик, жизнь аралашат. Хорошо, мен негизи ойлойм, турмуш төрөлгөндөн баштап эле башталат деп ойлойм. Анан ал кыздарды бир белгилүү бир жаштан кийин турмушка кириш керек, же белгилүү бир жаштан кийин чет өлкө жакка чыгыш керек, же иштеш керек деп мен айта албайм. Анан эч ким айта албайт. Мисалы жанагындай инициативалар чыгып жатпайбы, белгилүү бир жаштан кийин гана кыздарды чет өлкөгө жиберели депчи. Эми ал болбогон нерсе деп эсептейм. Неге анткени мындай нельзя кылып запрет кылганда ал политика туура эмес деп ойлойм да. Запрет эмес, башка нерселер менен мындай эмеш керек, көңүлүн алыш керек да. Ал жакка кыздар жөндөн жөн эле кетпейт да. Иш жогунан кетет, билими жогунан кетет балким. Ар кандай бир ситуациялардын астында кетишет да алака. Анан аларга альтернатива көрсөтүш керек. Эгерде Кыргызстанда дагы сен эмете аласың, турмуш кура аласың, биякта да ушундай альтернативалар бар, мүмкүнчүлүктөр бар деп методом привлечения деп орусча айтканда ошондой кыздарды өнүктүрүш керек деп ойлойм да. Нельзя деп запрет кылган сайын дагы көбүрөөк кыздар кете берет. Менде бир суроо бар да, мына азыр сен жана кыз деген ырың аркылуу бул Кыргызстандагы кыздарга карата эркиндик жок, басмырлоо бар дегенди алып чыккансың да. Эми муну менен сен өспүрүм именно ошол кыздарга карата бизде кандай мындай эркиндик, басмырлоо мындай кыздарга кандай эркиндик жок болуп атат, кандай басмырлоо болуп атат, негизи өспүрүмдөргө мындай эмне жетишсиз, эмне кылып беришибиз керек деген суроо. Клип жөнүндө айтпай эле кой, бирок жаш кыздарга карата оюң. Сен ошо клипте ошону айткың келген да. Клиптин ал мааниси кереги жок. Конкреттүүлүк суроо бересиздерби? Коомчулуктун жаш кыздарга карата басымы барбы? Негизи жаш кыздарга карата ооба басым бар да, коомчулук тарабынанчы. Ал басым ар кандай сфераларда бар негизи. Просто биз кыздар өзүбүз ошол басымдын астында, ошо басымга жараша биз жагыналы деп, жакшы көрүнөлү деп бир кандайдыр бир аракеттерди кылып атабыз да. Азыр кыздар ошондой. Негизи эркиндик бар бизде, эркиндик бар. Просто кыздардын көпчүлүгү эркиндик бар экендигин дагы унутуп коюп атат да. Негизи сен каалаганыңдай нерселерди кыла аласың, каалаганыңдай кийине аласың. Эч ким сага эч нерсе деп айта албайт. Деп кыздарга биз кандайдыр эске салышыбыз керек. Кыздарга деле эмес, баарына эске салышыбыз керек. Баарыбыздын эркиндигибиз бар. Каалагандай кийингенге, каалагандай чечим чыгарганга, каалагандай миграция болуп кеткенге ар бирибиздин чечимибиз. Жана сый урмат менен мындай кылышыбыз керек. Ошко негизи эл аралык кыздар күнүнө карата келдим. Бул кыздар күнү мен үчүн 8 марттан дагы маанилүүрөөк да. Мааниси өтө чоң мен үчүн. Анткени кыздар күнү бул көбүнчө мындай баягындай цветочно-букетный, конфетный бир праздник эмес да. Бул деген социалдык бир темаларды ачуу, талкуулоо, анан чечүү майрамы. Ошол үчүн мен үчүн өтө кадырлуу. Ошол үчүн ошко чейин бияка чейин жетип келдим. Азыр сиздин оюңузча, мисалы үчүн бишкектик кыздарга запреттер кандай, же болбосо оштук кыздарга кандай деген мындай түшүнүгүңүз барбы? Запрет? Ооба, запрет коомчулук тарабынан же болбосо үй бүлөсүнүн тарабынан кыздарга да. Негизи ооба ошондой бар. Запрет деп деле айта албайм. Көбүнчө менимче мындай психологиялык түрдө бир басымтуу бар да. Анан чектөө бар. Анан кыздардын баары тең билбейт да. Мен эркин каалаганымды кыла алам, эл жөн эле айта бериши дагы мүмкүн, ал менин өмүрүмө эч кандай таасир бербейт деп кыздардын баары эле биле бербейт да. Ошол үчүн
кыздарга эстетиш керек да, эркиндигиң бар, сен каалаган нерсеңди кыла аласың, эч ким эч качан жектебеш керек, анын акысы жок депчи билдирип, анан эске салып туруш керек. Бул иш-чарадан кийин бул оштук кыздар же болбосо башка кыздарга мындай канчалык деңгээлде пайдасы тиет деген ойдосуз, же болбосо канчалык деңгээлде сиз күтөсүз ошону? Конкреттүү түрдө бул иш-чара жөнүндө сөз жүргүзсөк, анда эми бул иш-чарадан кийин эле, анан кийин тарс эле сразу эле баары өзгөрүп кетпейт да, тилекке каршы. Менин кирүүмдөн кийин дагы эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Бирок ошол процесстерди баштоо жана тынбастан жүргүзүү өтө маанилүү деп ойлойм да. Анткени бул негизи мен айтпадым, долгосрочный проект депчи, сразу эле өзгөрүп кетпейт. Бул деген муундардан муундарга өзгөрөт да, из поколения в поколение. Мисалы, биздин поколенияны өзгөртө алабыз биз, бирок бизден чоң поколенияны өзгөртүш өтө кыйын да. Ошол үчүн биз биринчи өзүбүздүн поколениябызды колдон келишинче өзгөртүп, анан кичинекей поколенияны өзгөртүп, анан алар муундан муунга уже адекваттуу коомдо жашап башташат да.